Саламатсыздарбы, урматтуу эжекелер, устазалар. Рахмат бүгүнкү биздин ушул баарлашуубузга келип катышып бергениңиздерге. Бүгүнкү темабыз баарыңыздарга маалым болгондой кайнене жана келин ортосундагы мамиле тууралуу болмокчу. Негизи бул суроо коомубузда, айрыкча кыргыз калкында негизги бир суроолордун бири болуп эсептелет. Анткени кыргыздар негизи илгертен эле үй бүлө курууга, үй бүлөдөгү мамилеге абдан чоң бир маани берип келген. Ошондуктан бүгүн биз ушул теманы салтыбызда жана динибизде кандай каралат ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Негизи эле ошо алгачкы суроом кайнене менен келиндин ортосунда мамиле салт боюнча жана дин боюнча кандай болуш керек? Ушул жөнүндө айтып берсеңиздер. Негизи мындай ислам дагы источниктерин, мисалы Куран же хадистерди карасак, кайнене келин деген тема жок экен да. Бирок жалпысынан ата энеге урмат сый деген көп аяттарда бар, хадистерде бар ата энени урматтоо тууралуу. Демек мындан биз түшүнсөк болот, ошол өз кайната кайненеңе өз ата энеңдей мамиле кылып, өз ата энеңдей урматташ керек. Шарият бөлбөйт экен, бул кайната кайненең, бул өзүң ата энең деп. Демек ушундай бир жыйынтык чыгарсак болот. Ошо өз ата энеге кандай урмат сый көрсөтүш керек, кандай ошо алардын бизге кылган эмгектерин кандай акташыбыз керек, кандай аларды ыраазы кылышыбыз керек. Ошондой эле биз өзүбүздүн кайната кайненелерибизге дагы ушундай мамиле жасаш керек. Бул бир гана келин тараптан эмес, күйөө бала дагы ошо кайната кайненесин өз ата энесиндей сыйлап, кызматын кылып, ыраазычылыгын алганга умтулуш керек да. Анан ошо кыргыздын салттарын да алып көрсөк, кыргыздын салтында мурун ошо келинге болгон урмат сый дагы болгон, келиндер дагы кайненеге болгон урмат сый өз жайында болгон, мындай азыркыдай конфликттер болгон эмес, бөлүнөм же баласын каратпай кеткен же ушундай бир чыртыктар мурун болгон эмес. Анткени мурун кайненелер да өзүн үйгө келген келинин кызындай кабыл алып, баардык нерсесин үйрөтүп, кеп кеңешин берип, ошол эле жактан келин дагы кайненесин өз апасындай кабыл алып, ушундай мамиле кылышкан да кыргыздын салтында. Анан ошо үйлөнгөндө дагы жаш үй бүлөгө өзүнчө дароо боз үй куруп берип, алардын ошо казан аягында оокат ашын дагы бөлүп, ошо жакын туруп баарлашчы, бирок ошо өзүнчө бөлүп казан өзүнчө бөлүп берип, анан кийин эркекке балта өзүнчө берилишкен да. Демек ошо сен үй бүлөнүн башчысың, өзүң үйүңдү алып барасың, оокат жаңы өзүнчө үй бүлөсүңөр деп бөлүп коюшчу экен да. Бирок ошол эле маалда ата энеси менен бирге күндө баарлашып, чогуу бири-бириникине конокко чакырышып, анан бирок ошондой кийлигишкен маселе көп болчу эмес экен. Анан албетте эгерде мындай чоң чыр-чатактар чыгып кетсе, өздөрүнүн кеп кеңешин берип, мындай жакшы багыт бергенге салымдарын кошчу ата энелер. Рахмат, Амина устаза, жакшы бир мисалдарды келтирип кеттиңиз. Эжекелер, сиздердин оюңуздарча кандай? Дагы мен ушуга кошумчалай кетсем, эми исламда баягы келин алгандан кийин баягы баласы менен гана жашоо бар да, ортоңорду баягы Куранда айткан да, ортодо аял менен эркек өзүңөрдүн мамилеңерди жакшы кылгыла депчи. Биздин салт боюнча караганда биз кээ бир үй бүлөлөрдө бар да, келинди кул сыяктуу кылып алгандар да бар. Ошол келдин кайынсиңдисине деле, кайнатасына деле, кайнагасына деле, кайненисине деле баарына жумуш кылдырып, бүт мындай баардык немени ошол келинге жүктөп койгондор бар да. Бирок шарият менен караганда, бирок келин милдеттүү эмес. Шарият боюнча караганда келин эч кандай милдети жок кайындарга айна кылганга. Бирок баягы урмат сыйын көргөзүп, жакшы мамилелерин көргөзсө, ал, конечно, сооп болот шарият боюнча. Биздин салтыбыз боюнча эми баягы чынында эле келиндерди аябай кул сыяктуу иштейт. Баарын эле бир келинге үйүп койгон бир жаман адаттарыбыз да бар да. Бирок ошолордон деле арылсак, келин келгенден кийин бир өзүбүздүн кызыбыз катары, өзүбүздүн кызыбызга кандай мамиле жасасак, ошол келинге да ошондой мамилени жасасак, ошол жакшы болот. Келин кайнене да сооп алат, келин да өзү сооп алат. Кайнене менен келиндин ортосунда да бир жакшы мамиле түзүлөт да. Түшүнүктүү, рахмат. Ушул акыркы убакта ошо негизи эле жаштардын арасында, коомубузда мындай бир модалуу же бир ушундай бир сөз пайда болду. Келин кайын журтуна кызмат кылууга милдеттүү эмес дегенчи. Буга кандай карайсыздар?
негизи келин деле мындай алып караганда адамзаттан жаралган. Келиндин деле мындай бөпөлөп чоңойткон өзүнүн ата энеси бар негизинен. Ал эми келин же кайнене бул ар бир үйдө ар башка көрүнүштө да ортодогу мамилелер бул эмнеден зависит этет? Бул жекече эки колду чең чапсаң мына эки жактан тең звук чыгат да. Значит, бул кайненеден анан келинден ошондой ортодогу мамилелер деп ойлойм. Эгерде келин бирөөнүн үй бүлөсүнөн башкача жашоодо башкача турмушту көрүп келген үй бүлөгө туш болот же башкача бир мындай келгенде ал үй бүлөдө бурдагы үй бүлөсүнөн бир башка салттары башкача, кыймыл аракеттери же болбосо колдонгон буюмдары такыр башка болушу мүмкүн. Ошону көнүп кетиш үчүн, ошого үйрөнүш үчүн бир аз убакыт керек. Ошону кайненеси үйрөнгөнүнө мындай кичине көзүн жумуп коюп, кээде туура эмес кылып коюшу мүмкүн, кичине көзүн жумуп келин деп айтпастан кызым деп кабыл алса, анда бул ортодо конфликт болбойт деп ойлойм. Ал эми кыз деле бул кайненем турбайбы деп кайнене катары мамиле кылбай, эртең деле менин өзүмдүн үйүмдө апам бар, менин инилерим бар же байкелерим бар, биздин үйгө деле бир келин келет, ошол менин апама кандай мамиле кылат, мен бул жака ушундай мамиле кылат турбаймынбы? Ал кыз, биздин үйгө келген кыз менин апама ушундай мамилелерди кылса, ошол апама ылайыкпы деп ойлоп иш аракет жасаса, андай туура болот деп ойлойм. Түшүнүктүү. Рахмат. Негизи эле ошол баягы казан аякка алышат дегендей эле келин менен кайнененин ортосунда кандайдыр бир түшүнбөстүктөр, чырлар чыкса, аны кандай жолдор менен чечүү керек деп ойлойсуздар? Албетте бул жерде эки жактан бири-бирине түшүндүрүш керек. Сүйлөшүү сөзү менен, чыр чыгарып уруш сөзү менен эмес, сүйлөшүү, келишим сөзү менен дегенде өзүмдүн практикамды алсам 9 келинмин, 9 келиндин эң кичүүсүмүн. Сиздин ошо айткан сурооңуз биздин башыбыздан баары өттү. Кайнененин колунда чоңоюп 9 келиндин 9-су болуш, ошол баардык жерлерде сүйлөшүү, түшүндүрүү, ошол иштин башыны табып, аягы жөн эле жакшынакай бүтүш болот экен да. Кечиримдүүлүк, түшүндүрүүлүк болсо эле бул дальше турмуш жагынан өзүнөн кетет. Демек, кандайдыр бир мисал маселе жаралса, аны ортого салып, ачык айкын чечип алыш керек. Ортого салуу керек. Түшүнүктүү. Эми келин кайнене демекчи ортодо экөөнү тең байланыштырып турган эркек бар, келиндин күйөөсү бар, кайнененин баласы бар дегендей, анын ортосунда ошо эркек кандай роль ойнош керек деп ойлойсуздар? Менин оюм боюнча ошо ортодогу бала экөөнүн ортосунда адилеттүү мамиле кылыш керек. Бул менин апам деп апа жака тартпай, бул аялым деп аял жака тартпай, ортодо бир адилеттүүлүктү кармаса дейм да. Анткени баягы келин туура эмес кылса деле, туура кылса деле, баягы кайненеге жаман көрүп, кайнене сенин аялың мынтип атат, сенин эмең тигинтип атат, мени мындай кылып атат. Бирок ал андай деле жасаган жок. Мисалы ушинтип айта берсе, экөөнүз сураш керек. Эми жимиңне эмне болуп атат? Аялын сурап, энесин сурап, анан эмне болуп атат, топтон эмнеден чыр чыкты? Сиз туура эмес кылган экенсиз, апа, сизде деле күнөө бар экен. Аялыңа деле сенде деле күнөө бар экен, апамдыкине сен мынтип койсоң болмок деп ортодо бир адилеттүүлүк болуп, адилеттүү эме чыгарса, ошо жакшы туурабы дейм да. Анткени мисалы аялынын сөзүн сүйлөп, айылына кетсе энеси таарынып калат. Аялын, то есть энесинин сөзүн сүйлөп, аялын жебелесе, аялы тараптан бир аялы нааразы болуп калат. Ошонусун ортодо бир адилеттүү бир чечим чыгарып, бир адилеттүүлүктү ушул бала кармаса дейм да. Негизи эле ойлойм ошол эркекке бул жерде андан чоң жоопкерчилик жүктөлгөн да. Анткени ошо эркектен көп нерсе зависит этет. Эгерде ошол эки жактан тең келин таап, апасын да жайгарып, аялын дагы жайгарып, эми апасынын көзүнчө кээде мындай исламда айтылат, ошо ынтымак болуш үчүн бир аз мындай неметип койсо деле сүйлөшүп алып, ынтымакташып неметип койсо болот дейт. Апасынын көзүнчө аял ушмуш болуп койсо болот. Анан кийин бирок аялына түшүндүрөт да. Анан апасы да ыраазы болуп калат, аял дагы болуп калат да. Билет күйөөсү атайлап эмес, ошо апасын жайгарып коюш үчүн деп. Ушундай бир кичинекей нерселерди колдонгонго болот, ошо ынтымакты сактап калыш үчүн да. Анан аялына деле ошол
анткени көбүнчө жаш болуп келет, ошо биякта айтылгандай өзүнүн үйүндөгү адаттардан биякта тышкары бир экенин билбей калышы мүмкүн, апасы урушуп коюшу мүмкүн, ошондо күйөөсү да аялын сооротуп, бул менин апам андай деп ойлогон жок деп ортодо ошо медиатордун ролун ойнош керек да. Эркектен көп нерсе бул жерде зависить этет, ошон үчүн биздин эркектерибиз мындай акылдуу болуп, өзүнүн мындай эмоциясын алдырбай, эки жакты тең карап, адилеттүү болуп чечим чыгарса жакшы болот. Түшүнүктүү. Биздин ушу баарлашуубузду мындай бир позитивдүү бир нотада жыйынтыктасак, негизи эле ушул кайнене келин темасында бир үлгүлүү кайнене келиндерди бир көрүп жүрсөңүздөр керек. Ошолор тууралуу бир сөз айтып берсеңиздер, башка мындай жаш үй бүлөлөр үчүн да мисал болсун катары. Негизи алыска кетпей эле, мисалы өзүмдү мисал кылгым келет да. Турмуш курганыма 2 жыл болду. Ошол үйгө келин болуп киргенимден бери мен келин деген сөздү уга элекмин да. Бир конокко барып, тигини келини десем чочканып карайм да. Келин деген сөз мага до сих пор мындай бир жат көрүштүү сөз. Анткени мен ошол үйгө кирерден баштап кайнатамдан деле, кайненемден деле кызым деген сөздү уктум да. Келин деген сөздү ушул күнгө чейин чындап уга элек. Жакшы. Анан менин ошо ынтымакты сактап калууда түшүнгөнүм кайнене менен кайнатанын ролу аябай чоң экендигин да. Ушул учурдан пайдаланып кайнеме, кайнатама ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ошолордун аркасында күйөөм экөөбүз жаш болгондо ортодо бир аз түшүнбөстүк болот экен. Ошолорду биздин үй бүлөбүздү бекем кылып сактап кетүүбүзгө кайненем аябай чоң жардам берет да. Мен бирдекелер туура эмес кылып коем же сабактан, жумуштан үйгө кечинде барсам, түндө барып калам. Күйөөм айтчу эмес. Такыр айтчу. Эрте эле келген, буларды бүт кээ бир жумуштарды үйдө мен кылбасам деле келиним кызым кылып койгон, же болбосо кызым алып келди, кызым берди деп ушу менин бир жакшы нерселеримди күйөөмө дайыма көргөзгөнгө аракет кылчу да. Аябай таң калып карадым. Бул неге деп азыр түшүндүм. Ошо кайненем күйөөм экөөбүздүн да урушпасыбызды, же ортодо ынтымак мамиле болушун каалайт экен. Ошонун эмесинен менин жакшы жактарымды гана күйөөмө көргөзгөнгө аракет кылыптыр. Жакшы, абдан бир жакшы кайненеңиз бар экен. Өмүр узун болсун. Бул жерде практикалык түрдө эми Аллах субханаху ва таала бизге өзүнүн мындай биз айтканда тааныйбыз, айтып атат. Бир нерсени жаратып жек көрөмүн деди. Ушул келин кайненин жаман мамилесинен эмне пайда болот? Талак пайда болот. Ал жаратып жек көргөн нерсе бул талак. Бир нерсени жаратып мындай таң калганмын дейт да, ал болсо айлакерлик. Именно аялдардын айлакерлиги экен да. Ошон үчүн кандай бир ситуацияда болсун биз түшүндүрүү ишине жана айлакерлигибизди колдонушубуз керек. Анан дагы бир иште мен жаратып ошону жаман көрөмүн дептир, ал добуш экен. Ал катуу добуш. Эгерде келин кайне урушсун же келин күйөө урушсун, катуу добуш чыккан убакта Аллахтын ошо жаман көрүүсү пайда болуп, ал акыры талакка айланып калат, ажырашуу бир үй бүлө бузулуп калат. Мен ушуну айтып кетмекчимин да. Ошондо да ушу кайнене да ушу даанышман болсо дейт да, даанышмандык менен чечип, кичине баягы чын эже айтып аткандай ошого да кошулабыз да, баягы бизде айлакерлик бар да, Куранда айтканда тиги шайтандын амалынан дагы аялдын амалы күчтүү деп, ошого бизге деген азим деген сыпатты айтат Аллах Таала. Анткени шайтандын амалы биздикине калып калат экен да. Ошон үчүн ошол даанышмандыктарды колдонуп баягы семья бузулбасын, үй бүлөсү бузулбасын, баламдын эмеси бузулбасын деп бир ушундай айламалдарды таап даанышман болуш керек экен да кайненечи. Анан баягы андан кийин биз деле кайнене болобуз, иншаллах аларды көрүп биз эметебиз. Ошондой даанышмандыктарды пайдаланабыз дегендей. Мындай бир кошумча кыла кетсем, ошо ар бир үй бүлөдө эле мындай менин оюмча да мүмкүн бардыр, бирок идеалдуу үй бүлө менимче жок болуш керек. Анткени биз пенде адам зат болгондуктан ар бирибизде бир кемчилигибиз бар. Кайненеде деле, келинде деле. Анан ушундай кээде бир турмушта ушундай чыр-чатактар чыгып калса, ушул жерде бир сабырдуулук менен, түшүнүк менен, бири-бирин кечиримдүүлүк менен мамиле кылып, ушул Алла Тааланын ыраазычылыгына ээ бололу деген үмүттөнүм да. Ушул кыйынчылыктарды чогуу чечим менен, кеңеш менен, анан ушул акыретибизди да ойлоп, ушул бир аз чыдап койсок, ушунун ажыры бар, соогу бар деген мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм.
Түшүнүктүү, абдан бир жакшы сөздөр, жакшы мисалдар айтылды. Чымчыктын да үй бузу бассын дегенде, ошо Сарбар устазыбыз айткандай, Аллахтын жаратып жана эң көргөн жаман нерсеси талак деп айткандай, ушул талактан Кудай сактасын, Кыргызстанда үй бүлөлөр бекем болсун, кайнене менен келиндин ортосунда чыр-чатактар болбосун, кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо ачык айкын ортого отуруп, бетме бет отуруп ошо чечишип алышсын деген жакшы тилектерди айталы. Баарыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөргө тынчтык, ден соолук кооруңуздар. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.